Өзгөчө эркек кишиге өзүнүн атасын жоготкон бул орду толгус нерсе экен да. Убакыт өткөн сайын жеңил болот деп айтышат экен, тескерисинче оорлошу берет экен. Өзгөчө атам үйүнө барганда же кече жакында айлыга барып келдим. Ошо атамдын отурган жерин алдыңан азыр чыгып кала тургандай эле болуп сезиле берет экен да. Ошон үчүн мени атам бизди өзү чоң атам дагы 20 жылдан ашык мектептин директору болгон, согушту көргөн, абдан кыйналган киши болгондо, анан атамдарды дагы катуу тартипте тарбиялап өстүргөн экен да. Мындай эзилип, кучакташып, ата-ашка деп жытташып өпкүлөшмөй болгон эмес да. Катуу тартипте, ошол эле учурда ата бала мамилеси бекем, бири-бирин сыйлап, урматтап. Атам дагы бизге ушундай тарбия берген экен да, мындай катуу тартипте. Мен буну жаман да, жакшы да дебейм, бирок ушул өкүнгөнүм атам тирүү кезинде бир кучактап, көкүрөгүмө кысып, ушул неметип албаптырмын дедим да. Атам өтүп кеткенден ошол денесин үйгө, боз үйгө алып келип атканда ушул көзү өткөндөн кийин ошол денесин кучактап неметтим да. Ошон үчүн досторума дагы, тааныштарыма, коллегаларга, жора жолдошторго бүт баардыгына айтам. Эгер атаңар тирүү болсо, азыр бүт болуп аткан ишиңер, күнүмдүк турмуштук майда чүйдө иштер булардын баардыгы ирунда. Атаңар тирүү болсо барып максимально кучактап, убактыңарды бөлүп, кенен сүйлөшүп, отуруп алгыла. Эми бул турмуш ушундай экен да. Кандай гана жакшы мамиледе болбо, канча гана көп өлчөмдө сүйлөшүп, баарлашып атаң менен отурба, көзү өткөндөн баары бир аздык кылат экен. Айла жок, Кудайдын буйругуна баш ийүүдөн башка арга жок. Демек, буйрук ушундай экен.